Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан түзүлгөн комиссиялык топ калада жайгашкан диний окуу борборлорунун ишмердүүлүгү менен таанышууда. Тийиштүү тармактардын кызматкерлеринен түзүлгөн атайын курам окуу борборлору жана медреселердин абалына жеринде күбө болушту. Анда аталган жайлардагы иш алып баруунун мыйзамдуулугу, түзүлгөн шарттары, коопсуздугу жана санитардык абалдары каралууда. Кыдыруунун алкагында маалым болгон айрым кемчиликтер белгиленип, аларды жоюу боюнча сунуш пикирлер айтылууда. Кыргыз Республикасында кабыл алынган дин тутуу эркиндигин жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамынын Жалал Абад шаарынын аймагында жеткиликтүүлүгүн камсыздоо максатында жүргүзүлүп жаткан бул аракеттер дагы да улантылат. Алдыдагы күндөрү шаардагы мечит жана диний адабияттарды сатуучу дүкөндөрдө да жүргүзүлмөкчү. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарынын аймагында 28 мечит, 6 медресе жана окуу борборлору бар. Бул медреселерди биз ар айда, даже ар айда 1-2 жолу өзүбүз текшерип, казыят тарабынан келип, буларды текшергенде ошо жылуулуктарын кышта мисалы, анан балдар кандай жатат турган болсо жатаканалар кандай, анан мугалимдер кандай сабак берип атат, шарттар кандай, тамак ичкен жерлери кандай, баардык жактарын өзүбүз тараптан көзөмөл бат-баттан болуп турат. Анан окуу графиктери ошо өздөрү түзгөн план боюнча болуп атабы, ошо жактарын карайбыз. Анан мыйзам боюнча 18 жашка жете элек окуучуларды албадыбы, өзүнүн уставынын негизинде иш алып барып атабы, ошо жөнүндө кыдырып көзөмөл кылып турабыз. Шаардагы диний уюмдардын, медреселердин, окуу борборлорунун бүгүнкү күндө жүргүзүп жаткан ишмердүүлүгү боюнча жеринде мониторинг жүргүзүп, алар менен таанышуу максатында атайын шаардык мэриянын буйругу чыгып, ошо буйруктун негизинде жалпы медреселердин, окуу борборлорунун ишмердүүлүгүн текшердик. Балдарга карата түзүлгөн шарттары бардыгы толугу менен талаптарга жооп берет. Айрым талаптарга жооп бербеген учурлар боюнча түшүндүрүүлөр өз убагында жүргүзүлдү.